Англис тилин нөлдөн үйрөнөбүз сабагыбызга кош келипсиздер. Анда эмесе кийинки сабакты баштайбыз. F тамгасы F бизге F деген тыбышты берет. Мисалдарды алып келсек. 5. I тамгасы жабык тыбыш болуп калды, окулбайт. Fly, fork. Кийинки тамгабыз G тамгасы. G тамгасы бизге J жана G деген тыбыштарды берет. J деген тыбышыбыз качан гана Y, I, I тамгалардын алдында келгенде бизге J деген тыбышты берет. Мисал үчүн Jim, Jam, Jin. Андан кийинки G тыбышы качан гана A, O, U тамгалардын алдында келгенде бизге G деген тыбышты берет. Game, gone, gun. Бул I тамгалары бизде жабык тыбыш, окулбай калат. H тамгасы бизге Х деген тыбышты берет. High, hit, heel. I тамгасы болсо бизге I жана I деген тыбыштарды берет. I тыбышына мисал келтирип кетсек, list, miss, kiss. Ал эми I тыбышында like, bike, kite. Экөөнүн айырмасы эмне? Кайсыл учурда I деген тыбышты берет? Биздин ушул сөзүбүздөгү акыркы тамгабыз, аягындагы тамгабыз үнсүз болсо бизге I деген тыбыштарды берет. Ал эми акырындагы тамгабыз үндүү тамга болсо, анда бизге I деген тыбышты берет. Бирок акырындагы үндүү тамгаларыбыз жабык тыбыш болуп калат, окулбай калат. I окулбай калат, I окулбай калат, like, bike, kite болуп калат. J тамгасы J деген тыбышты берет. Jet, just, job. Мисалдары булар. K тамгасы K деген тыбышты берет. Keep, key, take. L тамгасы L тыбышын берет. L тамгасы L тыбышын берет. Lazy, lake, cool. Мисалдары булар. Ал эми M тамгасы M деген гана тыбышты берет. Mark, jump, swim. Андан кийинки тамгабыз N тамгасы бизге N. Бул дагы бир гана тыбышты берет. N тыбышын берет. Name мисалдары need, nine. Рахмат укканыңыздарга. Кийинки сабактар мындан да кызыктуу болот. Сөзсүз катышыңыздар жана лайк басып, подписка болгонду унутпаңыздар.